Саламаттыкты сактоо тармагынын инфратүзүмү модернизациялоого, ошондой эле ооруканаларыбызды заманбап технологиялар менен жабдууга жана өлкөбүздүн кайсы бурчунда болбосун сапаттуу медицина кызматтарын көрсөтүүгө жетишүү үчүн медицина тармагына инвестиция салуу башкы максатыбыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Элдин бакубаттуулугу эң оболу анын ден соолугу менен өлчөнөт. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо тармагы өлкө жетекчилигинин ар тараптуу жана туруктуу колдоосунун негизинде жаңы жетишкендиктерге жетип, өнүгүү жолуна түштү. Соңку жылдары саламаттык сактоо тармагына бөлүнгөн бирдиктүү бюджет кыйла көбөйдү. Бул өзгөрүү материалдык техникалык базаны жакшыртып гана аттим болбостон, жаңы ооруканаларды курууга жол ачты. Мунун баары жарандарыбыздын ден соолугун сактоо жана алардын өмүрүнүн узактыгын камсыз кылуунун маанилүү шарттарынын бири болуп эсептелет. Медицинага бөлүнгөн каражат акыркы 5 жыл ичинде 23 миллиард сомго көбөйтүлдү. 2021-жылы бул тармакка болгону 26 миллиард 280 миллион сом бөлүнсө, жыл сайын көбөйтүлүп отуруп, 2025-жылы 49,5 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Ооруларды дарылоо, татаал операцияларды ийгиликтүү жүргүзүү жана эне менен баланын ден соолугун коргоо саламаттык сактоо системасынын негизги багыттарынын катарын түзөт. Бул жааттагы аракеттер бейтаптардын өмүрүн сактап калуу эле тим болбостон, алардын жашоо сапатын жакшыртып, дени сак улуттун бекем пайдубалын түптөйт. Мына ушундай маанилүү максаттарды эске алуу менен акыркы жылдары энелер менен балдардын ден соолугун коргоого өзгөчө көңүл бурулууда. Акыркы 15 жылда ымыркайлардын жана 5 жашка чейинки балдардын өлүм көрсөткүчү туруктуу төмөндөгөн. Ал эми акыркы 5 жылда 5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн көрсөткүчү 1000 тирүү төрөлгөндөргө 20дан 16,5ке чейин азайган. Медицина тармагын жакшыртуу аракетинин артында өлкөдө ири ооруканалар курулуп, алды пайдаланууга берилүүдө. Жалал Абад облусунун Сузак районунда Алима Ташиева атындагы эне жана баланы коргоо борборунун имараты УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин жардамы менен курулуп, президент Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылды. Элдин саламаттыгы, айрыкча энелер менен жаңы төрөлгөн ымыркайлардын ден соолугуна кам көрүү мамлекеттин негизги багыттарынын бири болгондуктан, учурда Таласта перинаталдык борбордун курулушу жүрүп жатат. Ал эми Ош облусунда да ушундай эле борбордун салынышы күтүлүүдө. Мындан сырткары Бишкек шаарында 5 кабаттуу жаңы төрөт үй пайда болуу алдында турат. Буга чейин борбор калаада бир дагы жаңы төрөт үй курулган эмес. 2024-2025 жылдарга Кыргызстан боюнча жалпысынан 32 медициналык ири объекти куруу пландалган. Бул максатка 2025 жылы 8,3 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө 8 оорукана имараты толугу менен бүткөрүлүп, калктын кызматына берилди. Мындан тышкары, республика боюнча 16 саламаттык сактоо уюмдарында капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. 2025 жылга капиталдык оңдоп түзөөгө бюджеттен дээрлик 481 миллион сом каражат бөлүнгөн. Бишкек шаарындагы клиникалык медициналык тез жардам берүү ооруканасындагы республикалык күйүк борбору толук жаңылануу алдында турат. 17 июнда абалын көрүп чыккан министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев борборду модернизациялоо тапшырмасын берген. Акыркы жылдары жогорку технологиялык медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгү артууда. Операция кылуунун заманбап ыкмалары киргизилип, жакында эле эне жана баланы коргоо улуттук борборунда донордон бөйрөк ачык операция жолу менен эмес, лапароскопиялык ыкма менен алынды. 2024-жылдын февраль айынан баштап 30дан ашык адамдын бөйрөгү акысыз алмаштырылды. 2023-жылы президенттин жарлыгы менен түзүлгөн Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы ооруканаларды убагында дары-дармек, медициналык буюмдар менен камсыз кылуу иштери уланууда. Натыйжада заводдор менен түз келишим түзүлүп, негизги дарылар 30%га чейин арзан сатылып алынууда. Быйылкы жылга бюджеттен 5,78 миллиард сом каралды. Эмгек акынын кыйла жогорулашы медициналык кызматкерлерине дем күч берип, кесипкөйлүгүн жогорулатат. Бул көрсөтүлгөн медициналык жардамдын сапатына түздөн түз таасирин тийгизет. Мындан улам президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен медицина кызматкерлеринин эмгек акысы бир нече жолу көтөрүлдү. 2026 жылдан баштап дарыгерлердин маянасы сезилерлик жогорулашы күтүлүүдө. Медицина кызматкерлеринин жетишсиздигин жоюу максатында өткөн жылдан бери алыскы райондордо саламаттык сактоо уюмдарында иштеп жаткан 200дөн ашык врач-ординаторго 20 000 сомдон стипендия төлөнүп берилүүдө.
Ошондой эле алыскы аймактарга медициналык адистерди тартуу максатында жаш дарыгердин депозити программасы иштеп, алардын саны 175тен 500 орунга көбөйтүлдү. Учурда 389 жаш дарыгер программага катышып, квартал сайын 66 000 сомго чейин кошумча акы алууда. Аймактар боюнча алганда эң көп алыскы Баткен облусунда. Мындан сырткары бирдиктүү санариптик саламаттык сактоо мейкиндиги түзүлүүдө. Маанилүү жаңылык президент Садыр Жапаров тарабынан демилгеленген өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы менен айдоочулук күбөлүк алуу процесси тездетилди. 083 формасындагы медициналык маалымат электрондук форматка өткөрүлүп, бүгүнкү күндө жарандар маалыматты түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу алышууда. Мындан тышкары, мурда жарандар убактылуу эмгекке жарамсыздык баракчасын кагаз түрүндө алып келсе, учурда дарыгерлер аны санарип түрүндө чыгарат жана ал автоматтык түрдө жаранга өзүнүн мобилдик түндүк тиркемесинде жөнөтүлөт. Муну менен катар министрлик калкка сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү жана ооруларды эрте аныктоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында баштапкы медициналык санитардык жардамды күчөтүп, өлкө боюнча үй бүлөлүк медицина борборлоруна заманбап диагностикалык жабдууларды сатып алууда. Ошондой эле мультидиагностикалык көчмө клиниканын базасында операциялар жасалып, сапаттуу диагностикадан сырткары алыскы аймактын тургундары дарыгерлердин кеңештерин ала алышат. Саламаттык сактоо министрлиги сергек жашоо маданиятын калыптандыруу боюнча үзгүлтүксүз аракеттерди көрүп, коомчулукту активдүү, дени сак жашоого үндөөнү улантат. Профилактикалык иш-чаралар, алдын алуу жана маалымдоо медициналык тактика гана эмес, бул улуттун ден соолугунун стратегиясы. Улуттун саламаттыгы бул биздин жалпы жетишкендигибиз жана жалпы сыймыгыбыз. Дени сак адам өнүккөн өлкө.